жасадык. Жолдошу жумуштан жаракат алып, 2 жума үйдө отурууга аргасы болот. Анын ордуна мурда иштеп көрбөгөн аялы жумушка чыгат. Орун алмашуу менен алар бири-биринин жашоосу жана жумушу тууралуу көбүрөөк билип, үй бүлөдө жубайлар бири-биринин убактысын бааласа, жашоо шарты да кыйла жакшыра турганын түшүнүшөт. Биздин кардар аялдардын акы төлөнбөгөн эмгеги тууралуу тасма жаратып берүүбүздү суранды. Дүйнөдө үй жумуштарын жалгыз жасап, балдарды да өздөрү тарбиялаган аялдар аз эмес. Көп учурда аялдар толук иш күнүнөн кийин дагы 7 саатка чейин үй жумуштарын кылышат. Кээ бир өлкөлөрдө аялдар эркектерге караганда үй жумуштарына дээрлик 1,5 эсе көп убакыт коротушат. Калыптанып калган адеп ахлакты көрсөтпөстөн кыска метраждуу тасма жараттык. Тескерисинче, эмгекти бөлүштүрүү бүтүндөй үй бүлө үчүн канчалык пайдалуу экенин популярдуу үй бүлөлүк комедия жанрында көрсөттүк. Биз чыныгы жана ынанымдуу сторителлингдин күчүнө ишендик. Ал тургай кардар менен эгер тасма 2 айдын ичинде ар кандай платформаларда миллион көрүүнү чогултса гана